Кыргыз стендап күлкү концерти Ысык көлдө 8 август Чайка Резорт Байет айылы. Билеттер Чититон Кейджи сайтында сатылууда. Сурап билүү телефону 0779 94 01 23. Кыргыз стендапка кош келипсиздер. Жакшы, баарыңар эле деградация болуп аткан окшойсуңар, мяу. Мен эле көргөн эмес окшойм, ал мяуңарды. Азыр ошондой сериалдар болуп кетти эле. Клубниканы тандабайт деген сыяктуу. Мен көрбөптүм чынды. Баарыңар эле көрдүңөр беле? Түнкү 4-кө чейин уктабагандар кол чаап койгулачы. Мындай нормальный жумушу бар адамдар. Силер үчүн мамлекет өнүгүп атат, биз жөн эле түнкү 2-де каяктагы шаурма ачык болду экен деп районду издеп жүрсүң. Жакын жерден доставка кимдики бекер болду экен деп элечи. Мен деле ошондой болчумун, үйлөнгөнгө чейин ушундай келеси болчумун азыр. Азыр андан да жаман келеси болуп калдым. 6-га чейин уктабайм мен азыр. Бала карайм мен. Айтып атпайм, эмизгенден башканын баарын кылып атам деп. Так, улантабыз. Бул эми бойдок жигит болду, мындан ары үйлөнгөн, үй бүлөлүү. Аябай катуу ойлонуп атат бул бала азыр, эмнени айтам деп. Ойчул болуп кетти. Кээ бир ырчылар муну элдик дарыгер көрүп алышты окшойт. Мени келип ойлонуп койчу деп элечи. Мен маягым бир нерсе болуп атат, эл көрбөй атат деген сыяктуу болду элечи. Кол чаап тосуп алгыла, Улукбек Төлөнүшев! Ассалому алейкум, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Сүйлөшөйүнчү, ойлоноор дудук болуп кеттим акыр күндөр. Сагындык силерди. Өзгөчө мен сагындым. Ошол акыркы 5 айдан бери шоковый состоянияда жашап келатам. Мындай ким ойлоптур, ойлонуп жатып өлө звезда болуп кетет дегенчи. Атабеков чала баштады. Атабеков чалат деп мен бухать этип уктасам да түшүмө кирген эмес мага. Нурлан Насип жазып атат, жооп бербей элем. Курал Чокоевду блокко тыгып салдым уже. Ушул ойлор менен жүрүп жогорку кеңешке кирип чыктым мен. Бүт эле мага окшогондор экен аякта. Дастан Бекешев мен видеолорумду көрөт экен. Өткөндө министр кыз бакыбатында Мадина жазыптыр. Улук мени ойлонуп койчу дейт. Эже сизди 8 класста эле ойлонуп койгонбуз дедим. Азыр уже чоңойдук иш кылып атабыз дедим уже. Анан аялым экөөбүз жакында Вьетнамга барып келдик, бир аз акча пайда болуп калды дегендей. Вьетнамга эс алып келдик, анан өзүбүз үчүн эмес, аяштардын иштерин күйгүзүп келели дедик, стористерге. Тарткылап. Анан мурда биз тең туштар менен чогорчубуз, аяштар менен. Анан акыр күндөр кырылып кеттик негизи. Чогуу бир жакка барганда тажап кетет экенсиң. Бирөөнүн аялы кеш чыгат, бирөөнүн аялы чакка барбайын деп жактырбайт, бирөөнүн аялы күйөөсү менен кырыла берет, бирөөнүн аялы ичип алып гонтетет. Көрсө ошонун баары менин аялым кылчу экен да. Ошон тең туштар биз менен барбай калды, аялым экөөбүз эле кеттик. Вьетнамга бардык, пляжга бараар менен ошол жерден бир нерсени байкадым. Мен кыргыздын эркектери үчүн уялдым да. Чет мамлекеттин эркектерин көрсөңөр, 50 жаштагы аялы күйөөсү делечи, бутунан баштап бетине чейин пресс экен денеси. 50 жаштагы эркектери кызыл трусы кийип болсо да жарашат экен да аларга. Биз кыргыздын эркектери, биз аялдарыбыздан эле фигура талап кыла беребиз, бирок өзүбүздүн кебетебизди бир күзгүдөн карайлычы. Биз кыргыздын эркектери картошкага 2 ширеңке сайып койгондой экен, кебетебиз. Ары жоктон экинчи аял алабыз деп коебуз го. Экөөңө жакты,
арықташыңар керек екен. Ошентип аялымды алып алып дальше массажға бардық. Аялым мен Құдайдан бір нәрсені сұранғам. Маға мейесі жоқ болса да сол аял бер дегем, Құдай берді. Мен да двоечник болчумун. Экөөбүз англис тили вообще -6 экенбиз өлмес. Экөөбүз эки арашан койдой жүрдүк Вьетнамдачы. Акчабыз бар, кымбат сон көрүнөбүз, бирок мээ жок да. Массаж бардык, массаж барсак боди массаж 600 сом экен. Жигиттер ал башка боди массаж экен, биздеги эмес. 600 сомдон экөөбүз боди массаж общее тело экен. Эки вьетнамка мыкыга окшогон эмелер экен мындай. Майда колдор менен зыпылдатат экен. Анан баягы көнүп калыптырбыз да, хандроз, мандроз бар. Ушакты басып койчу дей албайбыз да. Кылып аткан массажына разы болуп жата бердик го. Тигилер дагы бизди түшүндү макул экенибизди. Здесь окей дейт, здесь окей, здесь не окей дедим. Жамбашта жасап баштады, там не окей, там недавно окей сделала дедим врач. Туда не трогать деп. Массаждан чыктык, торговый центрга кирдик, жанагы эки арашан кой, англисче билбей. Бетибизде күлкү, адам канча тупойлонгон сайын көп күлөт экен. Аялым баягы эле бир жерден аялдар ушундай го бирдемке сатып алгысы келет, спонжик алам деди. 70 сомдук жана спонжик ким түшүнбөсөм да губка. Оозго салбайт экен, аны бетке мынтет экен. Ошол губканы алам деди, Кыргызстанда жок калгансыпчы ошол. Ах деп бардык, вьетнамка экен. Губканы ошо спонжикти алып атсак, жанакы вьетнамка эме деп түшүндүрдү да. Мону кагазды толтурсаңар, мен эптеп түшүндүм шыса. Акция менен жарым баасын өрөбүз деди да, 35 сом түшөбүз деди да. Макул деп туруп анан name деп жаз деди. Name деп Төлөмүшов Улукбек деп жаздым. Астына бёдей деди да. Аялымды карасам, аялым деди. Эки арашан койдун күлкүсү чыга баштады го. Канча мээң иштебесе ошончо күлөт экенсиң да негизичи. Айла жоктон. Деп ручка кармап тура биринчи класста балдарды болчу. Бёдей деди да. Аялым карасам, аялым көзү аңтарылып бартат жары. Мээсинде калинвал тегеренбей калды аялымда. Албай эле коюп эле десем, алыш керек, эми уят болобуз да дейт. Турам. Эмне бёдей? Бёдей деди да. Эне сурайын деп бёдей деп жаздым менен. No, бёдей. Тиги уже мындай, тиги кыз өзүнүн тилде тупой деп атат бирдемкенчи. Күлкү анан тер чыга баштады денемен. Мындай уят болгондо ушундай тер чыгат экен, аж термез жел да чыкты окшойт. Анан жанагы кыз экинчи кассирдин өзүнүн коллегасын чакырды. Мо эки көкмөгө түшүндүрүп берчи деди. Анысы келди да, hello, бёдей деди да. Өлүп калайын деп атам, не бёдей? Десем, кол чаппадыбы? Дейт. Дедим. Аялым карасам уже токтоп калыптыр, көзү жылбай уже. 35 сомдук эмени алып айтабыз. 35 сом скидка үчүн уят болуп атабыз мына. Кыргыз элин уят кылып атабыз да. Мо губкаңды бир жерибизге эле тыгып албайлы дедим да мындай. Мындай анан биякты карап күлөм да. Момдай да, ушундай да ужечи. Нерв мен анан жанагы кызчы айтты окшойт, ырда деди да. Дегенде ти Happy birthday to you. Happy birthday to you деди. Туйене тулган күнүң жазды аптыр да. Десем, аялым бүгүн ким тулган күн экен дейт. Тулган күн жазсам, окей деп анан берди жанагыны. Ошонтип ит болдук, англисче окугула. Ошол чоң рахмат. Жакшы. Чарчаган жоксорбу? Жакшы элеби? Чарчасаңар айткыла. Площадь жакын, бир сейилдеп кайра кире калабыз.
Врачы келди улуктун дарылоочу. Сиз бир нерсе салып койгон окшойсуз, алып атканда. Бир башкача эле болуп калды ошондон кийин. Түнү монтип эле асманды тиктеп жалдырап атат. Улукбекке кол чабуулар болсун. Негизи Кыргызстанда өзүнүн тарыхы 3 жылдай болуп баратат. Ошол 3 жылдык тарыхында биздин кичинекей мамлекетибиздин өзүбүздүн оппозициябыз дагы бар. Кол чаап тосуп алгыла Самат Эркинбеков. Рахмат, мыкы. Мен жакшы чакырып койгонуңа рахмат. Бүгүн мен сен жөнүндө айтам, сени еще турайм. Ушундай го, мыкы ушинтип сүйлөйт го. Көктө кулагың чукуп аткан кишидей сүйлөйт го. Саасартандар, Кыргызстанда башталган 3 жыл болду. Как будто мындай 3 жыл болду, ошо 3 жылдын ичинде баарыбыз ушу Кыргыз стендапта жыргап жүргөндөй айтыпчы. Байкап атасыңар, мына 2-чи күн концерт болуп атат да бүгүнчү. Мурда бир күндөн эле болчу да концерт. Мыкы үйлөнүп элек кезде. Мыкы азыр балалуу болду, значит 2 күндөн концерт болуп атат биздечи. Мыкы жакында эгиз балалуу болсо билбейм, Баткенге чейин гастролдоп кетебизби деп атам. Бир тыйын бербейт ошо бизгечи. Братан, аренда төлөдүм, дейлүү. Шу постоянно ушу мыкыга алданып эле жүрөм да. Анткени менин ичимде мындай бала кыял Самат жашайт да. Мындай аны кайдан байкап калды дебейсиңерби, ии дебейсиңерби? Мындай бирөө астыңда басып барат, эңкейип калса тепким келип элечи. Куба менен жүргөндө Куба эңкейип калса чукуп ийгим келип кетип эле. 4 жвачканы чогуу чайнап алып элечи. Өзүм машинем барып от алдырбай эле жөн эле машина рулда деп көргүм келип эле. Мен ушундай бала кыял болгондуктан мындай көп эле кызыктай окуяларга кабыла берем да. Мен алыс кетпей эле болду, кече жакында Дубайга барып эс алып жүрүп, не болуп кетти билсеңиздер керек, жаңылыктардан. Жашынакай эле эс алып жүргөнбүз, сонун эс алып жүрсөк эле бир кезден кийин согуш башталып кетти, даң-дуң. Элдин баары паника болуп, кантип кетебиз Кыргызстанга, эмне кылабыз, эме кантебиз десе, мен эртеңки аквапарктын билети эмне болот деп ойлоп жүрөм го. Бир жол гастролдо жүрөбүз. Жалал Абадка келип калдык. 10 жыл мурда болчу, Жалал Абадка жеттик. Кечки концертке даярданып, Жашынакай чыгайын деп, чачым кырыктырып алайын деп бир чач тарашка бардым. Эшигин ачсам бир кыз турат. Саламатсызбы дейт, саламатчылык, чач аласызбы десем, алабыз дейт. Алып бересизби десем, мейли дейт. Мен кайдан билип турмун ал практикантка экенинчи. Отурдум. Отурсам эле мындай кандай баштайм дегендей эле ой болуп атат да. Анан артыман баштады да, могу жерденчи. Артыман баштады. Мына капталымды алып туруп, экинчи капталын аларда ойлонуп атат да. Муну кандай алам депчи. Арадан 1 саат убакыт өтүп кетти. Болбойт, мен азыр концертке кечигем, чачы өлдү деп тиги кызга кошо жардам беришип атам го. Акчаңызды деле берейин. Просто жакшы дагы парикмахерский башка жерде каякта бар, айтып коесуз десем, тиги кыз акчамды алып туруп, жолдун аркы бетин өтсөңүз Марспайке чоткий алат дейт го. Ошентип парикмахерге алданамбы? Анан кийин 2 күн мурда барбершопко бардым. Барбершоптор билесиздер го, мындай өлө, мындай элитный, бир башкача го, мурдагы парикмахерскийлерге окшошпойт го. Барбершопко кирсем эле бир доңкыйган, бир мускулистый хатчик тосуп алды да, мындай да. Аны көчөдөн көрүп калсаң чач алып эмес, бул баш алат деп ойлойсуң да. Брат, давай, заходи дейт. Отурдум, кирип эле отурсам, алар вообще, бирок ошондой болгону менен колдору нежный экен. Алды чачымды алып туруп эле башымды эме сакалдарымды алды, мындай 4 сакалымды кырып берди. Сонун кылып алды да башымды жууду. Давай, садись деди да отурдум, башымды бир кезден кийин массаж кыла баштады. Эркек массаж кылып атканды унутуп калып турмун го бая жерденчи.
Массаж башымды ете баштады. Бир кезден кулагыма өттү, кулагым ушалай баштады. Моюнга өттү бир кезден. Магдырап баратам мен. Бир кезден mo дал жакка өткөндө ичимен ойлонуп коем. Азыр шымың шыпыр десе не дейм депчи. Өзүм да көңүлчөөк жаным. Че да дей албай. Че нет дей албай. Бир күнү дагы бир кызык мындай бир окуя болду. Үйдө жатсам куба чалып, Жора Гулян ролун ойноп жүргөн кезде куба чалып, "Саке, срочно чык дагы, съемкага келе кал." Жана Фрунзе деген гипермаркеттин ролигин тартмакпыз да, жана чылкыйбай арктасаң болот деген шуткам бар го. Ошону тартайын деп атабыз да. Келе кал деди. Все, азыр барам. Жок, Самат, прямой келбе деди. Үйдөн чыгып туруп, гример эжеге барасың дейт. Гример эже Гүлнар эже оруп калыптыр. Гримден анан келесиң дейт. Куба, мен кантип машина айдап келем мен дедим. Гүлнар грими болуп атса. Хорошо деп бардым. Гүлнар эженин үйүнө бардым. Барсам ооруп атыптыр, чындап элечи. Аны дарпары ичип эптеп гримдеп берди. Парикимди кийгизди, кийимди кийгизди, өзүм кийимдеримди колума карматып койду да эшикке чыгарып койду. Все, давайте, жакшы тартып алгыла депчи. Мен Гүлнар эженин эшигин ачып болуп турам, машинеме жетпейм тедекачы. Эч ким жокпу деп коем, эмне болду депчи. Бир кезден баягы шиш таккан мен тык машинеге барып отурдум. Даңкыйган очкини тагынып алдым. Машина айдап, сопсон кетип баратсам, деп келип гаи тосотпой алдыманчы. Мен не болуп кетти деп өзүм жоготуп коюп турдум, терезеден чүртүп, братан, мен не болду, мен сага эмне кылдым, мен нормально кетип баратмын десем, тиги гаи мени карап турат го. Эстеп кеттим, резко переключать этилип туруп. Ай, мен не тосуп атасың, ай, мен не кылдым сага? Тим эле дайсың да. Десем, эже эч нерсе болгон жок, просто машинаңыздын арткы дөңгөлөгү жарылып калыптыр, четке чыгып бирөөгө алмаштырып алыңыз дейт. Мен унутуп калды эле, түштүм дагы, хорошо деп туруп эле. Баягы кийим унутуп калды эле, талтайып тоң коюп элечи, монтип эле. Машинанын астына кирип эле, монтип бир сере карасам, дөңгөлөк чын эле жарылып тур, домкратты алып чыктым, салдым. Салып эле монтип эле аралаштым. Бурап чечип атсам, моякта келаткан санатадагы балдар бар го. Ышкырып сигнал берет го магачы. Баягы жерден не до нихши. Мен тиги карап туруп, ай, өтчү тезирээк, өтчү дейсиң го. Бул эч нерсе эмес, эң кызыгы Фрунзеде болуп атпайбы? Индебейсиңерби? Барып съемканы баштайын деп атсак, маңдайымдан Илгиз деген бажам чыгып атпайбы? Месак экөөбүз бири-бирибизди карап турабыз. Же ал басып келип учураша албайт, же мен басып барып учураша албайм. Мен Гүлан кирмен, ассалам алейкум, бажа демек белем. Турам дагы баягы жерден резко баягы переключать этилдим. Ойлонуп кеттим, импровизация иштеп кетти, кыйын болсоң да жаман экен. Мынтип карадым да, резко көзүм чакчайтып туруп, ай, Илгиз, мен жумуштамын, анан чалышабыз, давай, пока. Десем кетти. Ошондон кийин туугандар чогулган сайын Илгиз мени мынтип сомнения менен карай берет го. Туугандар демекчи, биз акыркы күндөрү эми көпчүлүгү туугандар менен мындай катташпай калдык да. Көпчүлүгү туугандар менен катташпайт дагы, бирок 92лер жамаатынан вообще калбайт. Мындай жаңы бир нерселер чыгарып алдык да, мындай жаңы катташтарды таап алдык. Баягы күнү мисалы СРВ айдагандар чогулуптур. Фит клубу бар. Некси айдагандар чогулуп тоого чыгып келишти шерине тосуп. Ошончолук эле бир катташ таппай атсаң аранда давай. Жалаң саматтар чогулабыз анда. Водолейлер чогулуп волейбол ойнойлу. Мурда Боткин болуп ооругандар группасын түзөлү. Өтүн алдырткандарды чогултуп алалы бир жерге. Мындай чогулуштар негизи абдан жакшы. Бирок мен ойлоймун, туугандардан катышчылыгыбызды үзбөйлүк депчи. Адамга адам керек. Бар болуңуздар, чоң рахмат. Самат Эркинбеков. Вау. Азыр кыргызча сүйлөгөн орустардын ынтымагы пайда болот окшойт деп атам да, жакындачы. Аябай активный болуп атат Инстаграмда. Толик келди бүгүн, Толик. Эмне болуп атасыздар, орустар? Орустар эмне болуп атасыздар?
Орыстарда да барбай көре албастык. Силер ушунча кыргыз болуп кетипсиңер, кыргыздардын көрө албастыгын да жуктуруп алдыңарбы? Молодец. Анатолий, биздин кыргызча сүйлөгөн орус блогерибиз. Булар да өзүнчө ызычу болуп атышат. Мен сени келтирип коем, давай, макала айтышасыңбы дегенде. Улантабыз, кийинки стендапчы Кубаныч Курманбеков. Саламатсыңарбы? 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 Ар бириңер менен учурашып чыгам. Саламатсыңарбы? Чыдай турула кичине. Саламатсыңарбы? 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 Көптөн бери көрүшпөй, көчкөндөр өшпөй дегенде. Силер менен ушинтип офлайн жолугуп атканыма абдан кубанычтамын. Неден баштасам? Неден баштарымды билем, калп эле ушуну койдум, Шынты қойшат қой стендаперлер, неден баштасам. Болбосо 100 жол жатташат қой. Қысқасы, стендапқа келатсам, алдыма бір жаш бала шықты. Жаш бала шығып эле. Кубайке, қарып кетіпсіз қой, дейді. Тұрғанда бердім эле. 3 метр ұшып кеттім ар жаққа. Тамаша, тамаша. Айткен жоқ мен, жүнді өлем жаш баланы төйіп. Просто айттым мен аға. Сен де қарайсың. Барыз қарайыз. Иттер де қарайды. Турабы, уақыт өтіп отат дегенде. Қырғызстан чынын айтқанда азыр өнүгүп отат, Қырғызстан сонун өнүгүп отат. Негизи мурун эле өнүгүш керек болчу, конечно. Бирок азыр өнүгүп атканда жакшы, лучше поздно, чем нифига дегенде, Самолеттордун ары бери учуп атат, областтарга, ар бир областка аэропорттор курулуп атат. Жумушу жок болсо деле кээ бирки блогерлер каракол көздө учуп атышат дегенде. Мисалы үчүн, караколго самолет менен учуп барган, базар жок сонун экен. Жарым саатта шу деп учуп барып түшүп калдым, болду. Убакытты үнөмдөйсүң дегендей да. Бирокчу машина менен барганда өзүнүн мындай кайфы бар, турабы, өзүнүн вайпы бар го. Жолдон каттамага токтоп, там балык жеп, дагы бирдеке, түндө барып каласың го ошентипчи. Ушун айынан менде асман ээрге бир сонун сунуш пайда болду да. Самолет менен учуп баратканда орто жолдон каттама менен сүт чай берип койсун, пожалуйста. Турабы, Стюардессалар жанагы тачкасына өрүк, чычырканак, бирдекелер салып алып, сатып алабыз деп өтүп кетсин. Анан балыкчынын үстүнөн учуп баратканда билбейм кантип, бирок булуттарга копченый балыкты илип койсо, вот мощный вот, да. Анан боомдон бир токтоп койсо, сийип алганга. Ашы сон болмок. Ким ChatGPT колдонот, кол чаап коесуздарбы? Жалышат. Всё. Баарыңар жашат экенсиңер, Анан азыр моундай болуп атат да. ChatGPT-ге суроо бергендечи, аалымдарга суроо бергенде эле ишенип атасыңар да. Болбойт мындай туугандар. Мен мисалы үчүн ChatGPT-ни малайдай колдоном. Мен кулга отношение кылгандай кылам мен агачы. Суроо бергенде дагы до конца жазбайчы, бүгүн погода деп эле коем да. Тигил каякта ссылка деп эле коем. Кичине кечигип калсачы, ашатып сөгөм. Ушунчалык сөгөм, ыйлаган смайлик жөнөтүп го мага. Азыр мен духум ошол ChatGPT-ге жетет. Ошону эле сөгө алам да. Анткени ал деген кайшы айта албайт да. Элестет, кайшы айтып атса, ойлонуп кетем да. Кийин кинолордогудай болупчу, восстание машин деп роботтор менен адамдар согушуп кетсечи, ушу мен ChatGPT-м келип менден өч алабы деп коем да. Кичине жым-жым болуп кетем да. Абайлагыла сөкпөгүлө. Кичине да. Жана кытайлардын роботторун көрдүңөрбү? Артка сальто ашып, кимирлип деп, синхронно бийлеп. Кудай сактасын, балким ошолор менен согушуп кала турган болсоңор, эстеп калгыла достор. Ал роботторду кулак түпкө уруп нокаут кетире албайсыңар. Аларды батарейкага уруш керек. Аккумуляторга. Араңардан ким ошол заманга чейин барса, эстей жүргүлө ошол сөздү.
рахмат айтасыңар. Анан баягы үйгө келсем аялым эме дейт. Куба, негизи үй бүлөдө акчаны аял киши кармаса, аябай берекелүү болот экен дейт. Амөдө кандайча дедим. Ким айтты десем, ChatGPT айтты дейт. Апе кое турчу, бияктан эмне болуп атат? Мен өз ChatGPT'имди алып чыктым да, кандай болуп атат? Ким деп жаздым. Жазсам меники айтат. Эркек киши кармаса дана берекелүү болот дейт. Көрсө ChatGPT ар бир үзгечи жаккан суроо жоопторду берип коюп эле жыргатып атыптыр да, биздичи алдап атыптыр да көрсөчү. Баш айлантып элечи. Ошон үчүн ар кимдики өзүнө ай көрүнөт, көзүндө болуп атат да азырчы. Мисалы үчүн ар бириңердин ChatGPT'ңер өзүңөрдүн эле копияңар, ии берсеңер. Баха байкенге кантет билесиңерби? Баха байкен ChatGPT ушунчалык уялчак да. Суроо берсе 1-2 күндөн кийин билбейм, өзүң бил деп коет да. Азимхандыкы болсо точно эле өзүндөй. Ассаламу алейкум, ассоциация деп жооп берет. Сүйлөшүп көрсөңөр, анан көрөсүңөр. Ошон үчүн ChatGPT менен сүйлөшкөндө абайлайлы, көп берилбейли туугандар. Эл оозунда бир сөз жүрөт. Кыргыз эли кичине жалкоо калык дегенчи. Туурабы, ушундай сөздөрдү угуп каласыңарбы? Эмнеге билесиңерби? Мына өзүңөр судите дегендей. Кышында лыжа, жазында жайлоо, кымыз, жайында көл, пляж, күзүндө той. Ушулардын баары болот, анан атаң чокусунда иштейсиңби, туурабы? Негизи Кудай бизге деген жерди ушул кыргыз эли кайфовать этип эс алсын деп бериптир да негизичи. Ушу кыргыздар бир жыргасынчы депчи. Пускай башка өлкөдөгүлөр иштей берсин, ракеталарды асманга учуруп, технологияларын өнүктүрө берсин. Биз ошолор менен кайфовать ете берели, туурабы? Жашоо бар, жашаш керек, деп атпайбы? Легенда. Түшүп кетсе алып кой, да? Кыргыздар ушунчалык кыйын калк экенбиз, 2026 жылкы жылын жылкынын этинен 5 бармак жасап тосуп алдык кой. Анан ушинтип сонун жерди берип, ушундай условияны түзүп берип атса бизгечи кыргыз эли ошондо дагы өзүбүз проблема деп атабыз да. Ал проблема кредит. Аябай проблема болду ушу. Кредит азыр элдин канын ичмек турсун, терисин сыйрып, кисло-сладкий соуска малып жеп атат да. Анткени азыр деген кредит алыш оп-оңой. Туалетте отуруп туруп эле 2 кнопканы базыр алып койсоң болот. Болбосо кагазга алып атасың го. Ошон үчүн могу кредитти азайтыш үчүн менде бир сунуш пайда болду. Кредит деген сөздү бир жаман, мындай неприятный кылган бир сөзгө алмаштырып салыш керек да. Предложение. Ойнош деген сөзгө алмаштырып салыш керек. Элестеткиле мына. Тигинин 5 ойношу бар экен. Ким кредит алат, турабы? Тиги деген ал деген ойнош алган үйүн салбадыбы? Ким кредитке үй салат, турабы? Тигин ойнош аябай кыйнадай. Же болбосо жаңылыктардан. Жеке бизнесмендер үчүн мамлекет тарабынан арзан ойнош берилет. Же болбосо банкка барса, кечиресиз, сиздин акыркы ойношуңуз менен историяңыз начар турбайбы? Тилекке каршы сизге бере албайбыз. Азыр интернет өнүгүп, заман өзгөрүлүп кетти. Биз интернет жок кезде чоңоюп калып атыкпы? Анан азыр деген ошонун айынан күйөө болуш кыйын болуп калды. Анткени күйөөгө требование аябай көп. Анын баарына Instagram, Reels, Stories, TikTok дегендер күнөөлүү да. Илгери. Динара Акылова күйөөсү эмне белек берип атканын көрсөтчү эмес да, турабы? Асаил Турдалиева кайсы жакка барып эс алып эмне тамак жеп атканын эч ким билчү эмес да. Ырларын угуп эле, бийлеп эле жыргап жүрөчү эмес беле мурункулар, турабы? Ошундай. Интернет баарын кырып атат да. Азыр жердин баары камера. Бир косяк кетирсең, жарым сааттан кийин интернеттен көрө алсаң болот.
интернетте жүрөсүң, туурабы? Дагы жакшы, ошо биз жаш акмак кездечи камера жок болчу да. Ошол кезде камера болгондо биздин поколение полный эле пожизненно кесилип кетмекпиз го дейм. Эстесеңер өзүңөрдүн бир косяктарыңарды эстеткиле, ошол камерага чыгып калса. Эмне болмок, Уят эле болмокпуз. Бирок эми ошентсе дагычы ушул заманга көнүш керек экен да. Мисалы үчүн мен баягы рилс көрүп отурсам эле бир рилс чыгып калды. Баланы кантип туура тарбиялаш керек дегенчи. Карасам эле баласы менен сонун бир акылдуу оюндарды ойноп эле, ошону соңку монтаждап чыгарып коюптур. Көрдүм да, как будто өзүм тарбия бергендей эле бир жыргап калдым да. Анан балама жөнөтүп койдум. Балам лайк басыптыр. Значит, связь бар. Тарбия кетти. Онлайн тарбия. Уақытты үнемдесеңер ушундайларды жөнөтүп турсаңар болот да, паттанчы. Анан азыр мындай да болуп атат. 2 микрофону бар кишилердин баары эле подкаст ачып кетишти го, Подкаст толтура түрлөрү менен, Анан ошо подкастка келип алыпчы. Мен кичинекей кезде жашоо кыйын болчу, мондай болчу деген токтоткула. Ал кезде баарын эле заман баарын жашоосу эле кыйын болчу ал кезде. Элестеткиле, Советтер Союзу тараптыр рубльды ат менен кылганда, жыргамак беле. Баягы эки дос урушуп кетсе, атаң тандайсың же апаң тандайсың болуп кетти го. Элестетпей атта, Советтер Союзу сүрүп атат. Анан дагы бирдекени байкадым, бул подкасттарга келиндер келип алып элечи. Кайненесин шыбап эле, кайненем мондай болчу, тигиндей болчу депчи. А эмнеге бул кайненелерди эч ким чакырбай атат я? Көрүүчүлөр биз требовать этебиз, кайненелер чакырга, эки тарапты салыштыралы. Ар бир нерсенин эки тарабы бар. Силер менен болгон Кубаныч Курманбеков, чоң рахмат. Чындыгында ким кирип кетти ичмеде? Чындыгында эле ошондой болуп калды азыр, мындай интернеттен видео көрүп алып түшүнбөйсүң, бул жасалма интеллектпи же чын эле адамдар жасап атабы депчи, туурабы? Анан жакшы отмазка чыкты го азыр. Ал жасалма интеллект дегенчи. Ушу искусственный интеллект 5-6 жыл эрте чыкканда сон болмок экен деп коем да. Ал жасалма интеллект деп коюп. Кечигип атат да бир азчы. Өнүгүү. Мен алдыга кетип калдымбы деп атам да өнүгүүдөнчү. Не жыргайсыңар, силер деле. Бир күнү искусственный интеллектке күнүңөр түшөр. Келгиле. Искусственный интеллектке баш ийбеген, ал эмне экенин билбеген. Кыргызымдын кыраан жигити, элдин сүймөнчүлүгү, YouTube'дагы комментарийлердин баары Алмаз үчүн көрүп атам дегендер. Тозоп алгыла, Алмаз Аманбаев! Добрый вечер, дамы и господа. Жөн эле калтырай берейин. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Форма кандай, жакшы эле болуппу же? Же бетиме жарашпаган кийинип алыпмын ба? Ата Кореядан алганмын. Кече стендапта томпок кыздар тууралуу шутка кыла коюп, айланамды томпок кыздар каптап эле, томпок кыздар жазып эле, томпок кыздар мына кыргыз стендапка чейин кирип келди го. Ол жерде бир томпок кыз отурат. Томпогум менин Кудай калдасын. Томпок деп жашап жүрөмүн, томпокто өмүр сүрөмүн. Томпогуң эгер болбосо, дүйхан дүйнөнүн. Керек болсо, планета томпок болуп атпайбы? Анан, урматтуу достор, менде жаңылыктар аябай көп, өтө көп. Кеше жакында Султан Садаралиевдин концертин алып барып келдим.
Негизи мен Султан Байкени 4 жашымда көргөмүн. Эжем 86-да, араңыздарда 91-ден 87-ге чейин кыздар барбы? Бир кол чаап коюңуздарчы. Булар убагында мен эжем менен Султандын концертине бардым. Бир убакта Султан Садыралиев чыкты. Мынау 87-нин кыздары ордунан туруп, чачтарын жулуп, тоба кылдым. 1-2 кыз ыйлап. Мен 4 жаштагы баламын, аларды көрүп мен ыйлап. Жыгылып бит эле болуп концерт көрүп келгем. Андан кийин концертин алып барып калдык. Анан кече жакында Кореяга барып келдик. Корея өтө сонун өнүккөн экен. Нурлан Насип менен барып келдик. Нурлан Насип $10,000 кийим кылды. Кичинекейинде кийимден кыйналганбы бечара эмне. $10,000 10 торпок алып койбойбу? Баягы сөз бар го, не гангир башпы булар, дейт го. Ошентип Кореяга бардык. Кореяга барсак, бир жерде очередьте турат остановкада адамдарчы. Ана мен мынтип Нурланбекке булар эмне помощь келеби деп коем. Көрсө алар даже маршруткага очередь менен турат экен. Ушунчалык грамотный калк экен. Бизде даже ана остановкага эмне жакта калып кетет го? Биз остановканы бияны өтүп алабыз. Маршрутка келет, тыгын, мушташ, автобус айдаган братан, кишини артка жылбасаңар деп. Анан Кореядагы балдар, Кореянын балдары мындай, адамдары мындай сүйлөгөндө мындай эркелегендей сүйлөйт экен да. Поюңушуңа таяба, таяңышыңа да депчи мындай эмоциональный бири-бирине урушканда дагы мындай поюңушуңа деп, Ойш, аш деп. Аш деген энең дегендей экен да, көрөш. Ошону айткысы келбей, аш деп коет экен. Биз дагы ошолордон үйрөнүп, деп коюшубуз керек экен. Анан Кореянын балдары бетине крем коет экен, тууга кылдым. Помада коет экен. Аларды баягындай аппак, мындай чачтары өскөн, мындай кичине ичип алганда өбүшүп кеткин келет экен ана балдар менен. Ана кыз жок убакыт болуп калгандачы. Ошентип Кореяны көрүп келдик. Анан урматтуу туугандар, билесиңер го, мен көп түш көрөм. Акыркы убакта ушу түш көргөндөн эле коркуп калдым. Кече жакында бир түшүмө бир страшный бир түш, мындай страшный эмес, бир башкача түш көрдүм да. Мына кыргыз стендаптын балдары мындай биз бир 3 кылым артта жашап атыппыз да. Мына Бакабайке бар го. Бакабайке жанакы хандын кат ташыгандары болот го. Мындай ат минип алып тык өмүрү 4 жыл жолдо өтөт го. Түштө кадрлар мындай фук алмашат го. Фук мындай карасам согуш болуп атыптыр. Мыкы жанакы биринчи өлүп калган солдаттар бар го. Ошондой болуп эле фук мынандай карасам хан отурат. Хандын жанында Анжелика отурат ошо жакта. Тоалдым, мындай карасам Куба байке здоровый да. Хандын кызын көтөрүп кетип атат мындай бир нерседе. Анам мындай карасам хан жанакы тактан түшкөндө бир адам мындай болуп турат го. Ошону тепселеп анан хан түшөт го. Ошол адам төлөмүш болуп калыптыр. Хан мен болуп калыптыр, тоогалы. Бир убакта мындай чоң эшик ачылды. Анжелика чоң спальныйда отурат, мен кетип атам. Анжеликага жетип эми дегенде ойгонуп кеттим го. Түш ушундай го, ошондой жерге жеткенде ойгоносуң го. Анан мен бул түштү кайра көрөм дедим. Качабы түштө дейсиң го. Мен бул түштү көрөм дедим да кайра уктадым. Дуа кылдым, түштөргө деле өзү пофиг да калдым. Башкача түш көрдүм. Түшүндө мына дүйнө жүзүндөгү звездалар кыргыз болуп калыптыр. Майк Тайсон бар го, ошо Көкбөрүнүн директору болуп алыптыр. Өтүк кийип казактар менен падырашып жаткан. Эркекче кылбай коюңар деп Майк Тайсон. Шакира кыз сайкал менен жаржарайтып кеткен. Эминем менен Сунукток тойдо жүрөт. Ай жеңелер деп. Негизи ушу аккордеонисттер мындай кандай десем, аккордеон ойногондор бир голосторду айта билесиңерби? Элекем менин байлыгым деп.
Атабековтің ырын деле ушинтип ырдап салат го. Мен сүйсөм да сен сүйбөйсүң тумарым депчи. Рахмат. Анан негизи кыргыз стендапта Султан экөөбүз кыз издеп жүрөбүз. Үйлөнүш керек. Акыркы убакта коркуп калдык. Маса карлар үйүнө кетип калабызбы деп. Негизи кыздар булар бирдей болгону менен башкача болот экен, мындай акырын сүйлөгөн кыздар болот экен. Мындай кандайсыз, жакшыбы, менин атым Нургүл бололот деп ана кыз сүйлөп бүткөнгө чейин 74 жыл өтүп кетет го. Бат-бат сүйлөп мындай бат келген кыздар бар экен, мындайчы. Деп ана жактан келетканда мына кыз азыр мени айырып салбаса деп коркуп турасың да. Чакчаңдапчы. Азыр мына жакка барабыз, караокеге барабыз. Караокеден кийин мен эртең Глобуска ишке барышым керек депчи. Анан сырын сактай албаган кыздар бар экен. Мынтип сүйлөшүп отуруп, жакшы, бир жашооңдо кайсыл жакта чоңойдуң десең, мен кичинекейимде аябай кыйналып өсүп калгам. Эйлеп элечи. Анан акырында урматтуу достор, сиздерге мен жаңы бир пародия алып келгем. Сиздер үчүн мыкы тааныштырып коесузбу? Тосуп алыңыздар, сахнада Кайрат Нуртас. Шапалак уруп туруңдар. Кое бериңчи агайын. Да, рахмат. Рахмат агайын. Акбыз, карамыз, бәріміз біріміз. Фата-тита, фата-тита. Фата-тита. Фата-та. Мен кыргыз стендапта мыкыга сәттіліктерді қалайын ағайын. Сонымен сіздер үшін мынау суыны үстіме шаша салайын. Рахмат, Кайрат Нуртас ұнады ма? Рахмат. Мен курткам беріп қоясыңдар ма, ағайын? Мен Кайрат Нуртастай бай емеспін ғой, ағайын? Кімге кетті? Рахмат, ағайын. Алмаз Аманбаев, қол чабуулар болсын. Урматтуу достор, шынымен кыргыз тыңдап соңуна келди. Бардык келип берген көрөрмандарга, көрүүчүлөргө терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин бүгүнкү концертибиздин өнөктөштөрү Freedom Ticket-тан кол чабуулар. Биздин суусундук легенда суусу ата мекендик өндүрүш. Бардык стендапчыларды сахнага чакырабыз. Барыңыздарга чоң рахмат. Ушуну менен кыргыз стендап концерт соңуна келди. Сиздер үчүн бүгүн Султан Бейбарс, Кубаныч Курманбеков, Саламат Алиев, Бактияр Тынаев, Азимхан Рахатов, Мырзайым Жылдызбек кызы, Тилекбаева Адина, Комарбек Нурумбаев, Алмаз Аманбаев, Самат Эркинбеков,
Улукбек Төлөмишев. Жана ошондой эле мен Мыктыбек Мукаев, барыңыздарга чоң рахмат. Волейболго чыккандар, площадь жакка өтөрөлү. Кыргыз стендап күлкү концерти ысык көлдө. 8 август. Чайка Резорт, Байет айылы. Билеттер Тикетон чекиткеги сайтында сатылууда. Сурап билүү телефону 0779 94 01 23.